Бул Жалал-Абадтагы айрым студенттер тарабынан байкалууда. Бүгүн кыргыз тилде даңазалоо боюнча уюштурулган иш-чарада өлкө гимни урматталбай калды. Толугураак кийинки сюжетте. Бүгүн Жалал-Абад шаарында мамлекеттик тил майрамына арналган иш-чарада айрым студенттер мекенге болгон кайдыгерлигин көрсөттү. Тактап айтсак, 6 студент мамлекеттик гимн жаңырган учурда ордунан турган жок. Алгач эч кимди көзгө илбеген кыздар таанылып калуудан корктугу айтоор камера тарта баштаганда жүзүн жашырып алышты. Кыргыз Республикасынын гимни жаңырып атканда эмне себептен ордуңуздан турбадыңыз? Ал эми бул көрүнүш иш-чаранын башка катышуучуларынын терс пикирин жаратты. Биздин гимнибиз ойнолуп атканда жатса дагы, отурса дагы тура калып, колун көкүрүнө коюш керек болчу. Студенттердин отуруп, кайра видеого тартып атканда колдорун косуп алганына мен бул жакта туруп уялдым да. Колдон келсе 80-90 биздин карыялар бул турат. Эми ошол студенттердин өзүнүн уяттык бетинин сотуна койдук. Булар кандай ата-эне тарбиялаган бо? Мына эне тил күнү, мамлекеттик тил күндө болуп аткан жакшы иш-чарага турбай койгону ошол окшогондор эне тилди сыйлабаган, этеги жок кулдар деп эсептейм.